Туяк Эрназар уулу ойчул жана заманес акын болжол менен 1856 жылы азыркы Кадамжай районунун Пул майылында туулган. Дээринен таланттуу, зерек, туяк жаштайынан жамааттанып ырдап жүргөн. Дээринде ырчылыктын үрөөнү калган бала тойлордо ырдап, акырындап элге тааныла баштаган. Ырчылыктан сырткары комузда, кыл кыякта ойной билип, ал музыкалык аспаптарды да өз колу менен чаап, жасай алгандыгын эскеришет. Акындын ырлары өзгөчө акыр заман, не болосуң замана аттуу бизге жеткен чыгармаларын окугандан кийин аны замана агымынын өкүлдөрүнө киргизүүгө болот. Туяк акындын бир кылымдан ашуу мезгилде айтылган ойлору, жазылган саптарын окуп, алдыны көрө билүүчүлүгүнө, данышмандыгына ынанууга болот. Уулуң кетет Урумга, кызың кетет Кырымга, мингениң темир ат болот, окуганың кат болот. Береке кетип үйүңдөн, агайын тууган жат болот. Же болбосо кыянат кылган кишинин кыңыр иши бат болот. Мээнет кылбай пул табып, мингениң темир ат болот. Ырларына караганда Туяк Эрназар уулу Фергана өрөөнүн жана Кыргызстандын түштүгүн бүтүндөй кыдырып чыккан. Ал бизге жеткен маалыматтар боюнча Туяк Кылычтай Курч курагы 20га толо элек маалында Эсфайрам өрөөнүндөгү белгилүү Садыр Миңбашыны жандап, Коконго барып, Кудаяр ханга каяша сүйлөгөн. Туяктын өкүмдарлар алдында оюн эркин айткан. Тайманбастыгы Актаңдай ырчы Коргоол досу уулунун мынабу саптары күбөлөйт. Испайрамды бойлогон, ырчылык менен тойлогон, Кудаяр ханга тийишип, бул мээнет ишти бойлогон, кызыл тилдин айынан кылычтан жерге жойлогон, кайраң ырчы Туякты өткөн дүйнөдөн. Туяк өз доорундагы байлар менен молдолордун кемчилигин шылдыңдап ырдоо менен өз сезимин дагы ачык айткан. Мунусу арине жергиликтүү бек болуштарга жаккан эмес. Мисалы Тайыр казынын кызы Молайырга ашык болуп ырдаган ыры үчүн Туяк акын жер төлөгө отургузулгандыгын мынтип ырга салган. Казынын кызын ырдайм деп калдым кара балаага, болбогон жерден күнөөлөп, болуштар жыкты жалаага, жанымда келип тургандар түшө албады арага. Ырчынын акыр заман деген ыры анын келечек жөнүндөгү ой толгосун ошол маалдагы 19-кылымдын аягы, 20-кылымдын башындагы элдин коомдогу саясий экономикалык жараяндарга болгон мамилесин дагы билдирет. Акыр заман болоордо уулуң кетет Урумга, кызың кетет Кырымга, окуганың кат болот. Ыймандан чыгып кары жаш, ыдыраган чак болот. Акыр заман болоордо темирди жиптей өрөсүн, ааламды үйдө көрөсүн, желмогуз менен бир басып, жакалашып жүрөсүң. Кой, ай деген кожоң жок, өзүңө өзүң төрөсүң, арам алиш нерсени арам деп аста сезбейсиң, уят сыйытты жоготуп, катып калган бездейсиң, базарга кетсе аялың, кайсы бурчтан издейсиң. Туяк ырчынын не болосуң замана деген ырыда ушундай замана темасына арналган.